Жумгал районунун Чоң Дөбө айылында окуучулар 5 жылдан бери авариялык абалдагы мектепте билим алып жатышат. Бул имарат 2011-жылы катуу жерди түрөөдөн кийин жараксыз деп табылган. Жергиликтүү архитектура жетекчилиги менен өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы мектепте балдарды киргизүүгө тыюу салган. Бирок окуу процессин үзгүлтүккө учуратпаш үчүн тобокелчиликке барууга туура келип жатыптыр. Шыбы тешилип, жамгыр жааганда суу тамчылап турат. Сагы өтүүгөн учурда полдорубуз мындай кыйчылдап турат дагы, анан кийин окуучулардын көңүлү мугалимди көңүл бурбай эле ошол кырчылдакка полдун кырчылдагына эле көңүллөрүн бурушат да, алакты болушат да. Биз мектепте окуп атканда эже темаларды түшүндүрүп берип атканда ушундай мектепте полдор кычылдап турат, анан биз үчүн коркунучтуу да мектептенчи же аварийный состояниеде болгондуктан мектеп басып калабы деп коркобуз. Ошон үчүн биздин оюбуз дагы сабакка жакшы бөлүнбөй ушул сыяктуу. Мектеп азыр жаз болуп калса дагы суук болуп, ошон үчүн üşүйбүз, анан кийимдер менен отурабыз. Алгач балдарды чатырларга окутууга туура келген. Бирок суук башталганда тоолуу айылда андай шартта билим алууга мүмкүн болбой калат. Мындан улам турак үйлөргө баш калкалашты. Кышкысын чакан тамды жылытуу мүмкүн болбогондуктан кайрадан кооптуу имаратка көчүп келишкен. Мына бул жери жаракы кетип ачылып калган. Ал эми буяк жагы капталы. Негизи түз туруш мына канча бир 10-12 сантиметр болуп кеткен. Эгерде кокус болуп жер силкинсе, басып кала турган окуучуларды, балдарды. Ошон үчүн буякка кирүүгө болбойт. Сыртынан кызыл кирпич менен капталган имарат алыстан жакшы көрүнөт, бирок мектептин жарымы таптакыр жараксыз абалга келген. Андыктан саналуу гана класстарда нөмөт менен окутушат. Ал эми калган бөлмөлөр аңгырап бош турат. Бул үстүнө коюлган балкалардын уштары араң илинип калган. Анан ортолору ийилип кеткен. Анан ошон үчүн моулардын баары салаңдап түшүп атат. Ошол эми басып калбасын деп кайра сырттагы бактардан, стундардан коюп, туурасынан коюп туруп, астынан тиретип өйдө, анан кат газы менен таңдырып койгон. Мектептин абалын көрүп, ошол кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев кийинки жылдан калбай бүткөрүлсүн деп тапшырма берип кеткен. Кийинчерээк Түркиядан келген гранттан каражат бөлүнмөк. Анын биринчи траншы убагында бөлүнбөй, кычыраган кыш мезгилге туш келип, курулуш иштери январь айында жасалган. Жалпы 59 миллион каражат бөлүнүш керек болчу. Бүгүнкү күндө азыр 21 миллион 400 акча бөлүнүп, ошол азыр көрүп турасыздар, мына ушу жумуш бүттү да 21 миллион 400 менен. Биринчи транш ошо турецкий гранттан кеткен. Андан кийинки эле кайра мамлекеттик бюджеттен болуп калды, анан бюджетте акча жок деп кармалып атты. Андан бери жаңы имарат курууга каражат бөлүү өтүнүчү менен мектеп жетекчилигинин кайрылбаган жери калган эмес. Дайвинг менен сувенирлерге каражатты эсепсиз коротууга ниеттенген финансы министрлиги балдардын коопсуздугуна келгенде акча жок деп кат түрүндө жооп жөнөткөн. Жогорку кеңешке кайрылдык, депутаттарга, министерствого кайрылдык, Минфинге кайрылдык, Госстроyга кайрылдык. Баардыгынын жооптору бизди канааттандырган жок. Эмне деп атышты? Алар бири-бирине шылтаса, акча жок дейт. Мектеп салууга деп бөлүнгөн түрк гранты шайлоо маалында башка максаттарга пайдаланылып кеткен. Ал эми республикалык бюджеттен быйыл бул мектептин имаратына каражат каралган эмес. Демек, бул жылы дагы курулуш иштери уланары күмөн. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС, Жумгал району.